Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн Ош шаарынын борборунан Макаренкодон сатыла турган заманбап квартираны көрсөтөбүз. Мына ушул маңдайдагы Рамазан соода борборунун аркасындагы Рамазан турак жай комплексинде жайгашкан. Келечек базарына жакын Макаренкодо. Бул проспект Масалиев проспектиси. Бул жерде аялдама бар. Аялдаманын жанынан соода борборунун жанынан тетиги ход менен кирүүгө мүмкүн. Бул соода борборунун аркасында тетигинде крышасы көрүнүп турат. 9 кабаттуу үй бар. Ошол үйдө жайгашыптыр. Заманбап 6 бөлмөлүү квартира экен туугандар. Азыр көрөбүз. Ал эми бул жол менен түз барсаңыздар, Центральный мечит сол тарапка бурулуп базарга түшөсүздөр. Алыш спорт клубуна жакын. Мен үйдүн короосуна кирип келдим. Азыр мына ушул дарбазадан кирдим, Масалиев проспектиси тарабынан. Ал эми үйдүн короосуна экинчи жактан да кирсе болот. Тактап айтканда Алишер Наваи көчөсүнөн же болбосо Пекин соода борбору тарабынан кирсе да болот. Тетиги маңдайдагы дарбазадан киресиздер. Киргенде эле бул жерде беседкалар турат. Балдар ойноочу аянтчасы да бар, машыгуу аянтчасы да бар. Парковкасы сыртында. Кааласаңыздар ичкери да киргизип коесуздар. Ушул сол тараптагы биринчи подъездге кирет экенбиз, анан 9-чу кабатка чыгат экенбиз. Чыктым 9-чу кабатка. Лестница менен эмес, лифт менен чыктым. Лифтти ылдыйга кайра чакырып кетишти. Лифттен чыгып эле сол тарапка бурулуңуздар. Мына ушул эшиги ачылып турган батирге келе бериңиздер. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Мен мындай батирди биринчи жолу көрүп атам, Ошто ушунча жашап. Азыр чындыгында бул квартираны көрүп таң каласыздар. Сиздер алгыңыздар келет, ушул батирде жыргап жашагыңыздар келет. Негизи жер үйдөгүдөй особняктагылардай шарт түзүптүр. Көрүп турасыздарбы? Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Чындыгында аябай ремонту мощный болгон, идеальный болгон батир экен. Азыр көрөбүз. Квартираны мен өзүм жалгыз көрсөтөм. Ээси бир жака кеткен. Барсаң охранник ачып берет. Киресиң, тарта бересиң деген. Мен өзүм эле кирип тарта бермекчимин. Кана бир чекеден баштадым. Азыр сырттан киргендеги, эшиктен кирген жердеги прихожкадагы абалдан баштайын. Жалпы квартиранын аянты 220 метр квадрат чыгат экен, сквозной 9-чу кабатта жайгашкан. Сырттан кирдик. Киргенде эле сол тарапта атайын эмерек коюп, күзгүлөрү менен жасап койгон. Патологум болсо натяжной гипсокартон менен жасалган. Бул бөлмө болсо узун келген, узундугу бир 10 метр чыгат, туурасы бир 4 метр чыгат. Чоң ортоңку бөлмө. Бул коридору, холлу ушул бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Ортого чоң люстра коюп, патологум молочный цветтеги натяжной потолок менен жасаган. Полу болсо ламинат. Отопление батареялары дагы бар экен. Негизи кышында жылуу болот деп айтты. Азыр эч ким жашабайт экен, бирок жашаганга даяр экен. Бүт килем, палас, техника, мебель бүт баары калат экен. Баарын алып каласыздар. Мына алтын жалатылган сыяктуу обой менен жасаган. Төргө болсо жолборстун сүрөтүн илген. Кыскасы ушундай. Мен бөлмөлөрдү чекеден көрсөтө бермекчимин. Сол тарапка бурулуп эле ушул бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы кабинет экен. Г-образный жасалыптыр. Патолог гипсокартон, 3 көздүү люстра иленген. Полосатый обой менен жасалып, мындай эмерек коюлган. Бул жагында болсо рабочий место экен. Компьютер кое турган место. Төрүндө болсо бул жагында дагы рабочий место. Мына камера наблюдениялардан бери бүт бар иштейт экен. Ушундай. Көрдүңүздөрбү туугандар? Мына Г-образный формада жасалган, жайгашкан бөлмө, бул кабинет. Полу ламинат, патология гипсокартон. Эшиктери бардыгы эле заманбап жыгач эшиктерден. Эми андан өтүп, оң жака мына ушул 2 канаттуу чоң эшиктен киребиз. Бул бөлмөдөн кире турган болсок, бул жагы залы. Ого! Караңыздар. Бул зал узундугу 8 метр, туурасы 4 метр. 8ге 4 келген зал. Мындай конок столдору менен жайгашкан. Көрүп турасыздарбы? Төрү мына бул жагы овальный формада жайгашыптыр. Терезеси чоң терезеден, отопление батареялары да коюлган, занавескасы да тартылган. Бул жактагы балконго дагы чыкса болот экен. Ой-бой. Мына бул паласты караңыздар, мына бул килемди караңыздар. Бул тери го, аябай сонун жумшак го. Көрүп турасыздарбы? Бул жерде, бул жагында бир 6, бул жагында 6
12, кыскасы бир 15 кишиге орундук бар экен. Телевизор коюлган, сүрөт илинген, күбүлдүү обойлор менен жасалып, потологу гипсокартондон жасалган, тегиз эле ортосу болсо натяжной, люстралар илинген, телевизору коюлган, Wi-Fi интернет бар экен. Кыскасы ушундай экен бул жагы. Көрдүңүздөрбү туугандар? Аябай сонун. Бул зал болду, конок бөлмөсү болду. Эми кайра коридорго чыгабыз. Бул жака жүрө турган болсок, азыркы залдын жанындагы бул жактагы дагы бир бөлмөгө барып калат экенбиз. Көрүп турасыздар, коридордагы бул жерге келип Г формасында оң жака бурулат экен. Төрдө 2 эшик турат. Демек бул жакта 2 бөлмө бар. 2 бөлмөнү көрдүңүздөр. Бул болсо 3-үнчүсү. Охо, буягы чыныгы кыргыз залы турбайбы? Конок бөлмөсү болуп турбайбы? Мына, көрдүңүздөрбү? Килемдери салынган, жер төшөктөр салынган, подушкалар коюлган, чыныгы кыргыз колоритинде жасалыптыр. Узундугу 8 метр, туурасы 3,5 метр чыгат экен. Мында болгону бир терезеси бар экен. Отопление батареялары да коюлуптур. Занавескалары да өзүнчө бир өзгөчө. Потологун көрүп турасыздар, мына чоң люстрасы дагы коюлган. Бул жагында болсо, кире бериш жагында эшиктин жанында атайын стенка коюлуптур, идиш аяктары менен турат. Төрдөгү эшиктен чыга турган болсок, бул жагында туугандар балкону, мына. Жанагы залдан бул жагына чыкса да болот. Жанагы эле зал туугандар, көрдүңүздөрбү? 2 залдан тең бир балконго чыкса болот экен. Бул балкон овальный формада жайгашкан. Кааласаңыздар, мен бул жакты сиздерге даана көрсөтүп коеюн. Балкондун эшигин ачып эле караганда маңдайда келечек базары, Пекин соода борбору, нар жагы Романский, Сулайман тоо коюп турат. Көрүп турасыздарбы? Жайгашкан жери жакшы. Бул жагы болсо Масалиев проспектиси, биз азыр ушул жагынан кирдик. Бул балкон болду туугандар. Так, бир бөлмө, 2 бөлмө, буну менен 3-үчү бөлмөнү көрсөттүк. Эми болсо 4-үнчүсүнө кирели. Мына жерде бир спальня бар экен. Ичинде өзүнчө бир душевой менен чоң бөлмө, уктоочу бөлмө, ата-энелердин бөлмөсү экен. Бул да чоң бөлмө, көрүп турасыздар. Төрүндө терезеси, занавескасы, отопление батареясы, кондиционери менен. Бул жагында болсо шкаф, купе, күзгүлөрү менен көрүп турасыздар. Бүт кийим-кече баары ушунун ичине батат. Чоң бөлмө экен негизи. Көрдүңүздөрбү? Килемдери салынган, эмеректери коюлган, бул жагына телевизорлору да коюлган, негизи Г формасында жайгаштыр. Потологу натяжной, полу болсо ламинат, отоплениясы бар экен. Бул жагында болсо ваннасы бар экен туугандар. Мына ички ажатканасы, күзгүсү, көрүп турасыздар, ваннасы менен ушундай. Жуунуучу бөлмөсү экен бул жагы. Бул өзүнчө бир спальня болду. Ошондо 4-үчү бөлмө болду бул. Эми 5-чи бөлмөгө киребиз. Жолборстун жанынан оң тарапка бурулуп киребиз туугандар. Мына жерде төрдө бир эшик турат. Бул жака кире турган болсок, бул детская комната, чоң комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү, көрүп турасыздарбы? Балдар үчүн эмеректер, китеп текчелери, сабак окуучу жайы, компьютер столу, бүт баары коюлган. Бул жакта уктоочу керебеттери баары пат цвет сонун болуп жасалыптыр. Кызыл түстө жасалыптыр. Эмеректин түсүн, килемдин түсүн, занавесканын түсүн караңыздар. Бүт баары сонун жасалган. Чоң бөлмө экен. Көрүп турасыздар, бул жагында бир терезе, бул жака бир бала жатат, шкаф купелери менен көрүп турасыздар. Кийим-кеченин баары батат. Бул жагында бир терезе, терезелердин астында отопление батареялары менен, пол болсо ламинат, потологу натяжной, люстралары, кичи лампалар коюлган. Мында болсо бөлмөнүн ичинде негизи өзүнчө жасалган ички ажатканасы бар экен. Мына бул жагында күзгү раковиналары менен, унитаздары менен коюлган. Эми бул бөлмөдөн сыртка чыгабыз кайра. Кайта турган болсок, мына жерде дагы бир эшик бар экен. Бул жагына кире турган болсок, дагы бир общий ажаткана көрүп турасыздар. Күзгү раковиналары менен, унитаздары менен коюлган. Бул жагында болсо, дагы бир эшик бар экен. Бул жагына кире турган болсок, бул жагы санузел турбайбы, Мына теплый полу менен экен. Бүт кафелденип тур туугандар. Төрүндө балкону менен. Караңыздар, кир жуучу машина да коюлган. Бүт баары даяр. Бул жагы ванна, жуунуучу жайы, күзгү раковиналары менен бүт баары коюлган. Санузел, кир жуучу жайы, жуунуучу жайы. Общий бул жагы. Эми мына бул коридорго киргенде, бул жердеги жумшак эмеректен өткөндөн кийин сол тарапка бурулуп, кухняга киребиз. Ашканасы мына ушул бөлмө. Киргенде эле оң жакты караңыздар. Өзүнчө эле бир студия, ортодон бөлүнгөн. Бул жагында Г формасында эмерек коюлган, техникалары бүт коюлган, суу киргизилген, газ электропечка, вытяжкасы менен, холодильник газы менен. Көрдүңүздөрбү?
Потолок ушундай жасалган, формаланган, люстралары, кичи лампалары бүт баары коюлган. Бул жагы тамак бышыруучу жайы. Бул жагы болсо, көрүп турасыздар, тамак ичүүчү жайы. Бул жагына эмерек да коюлган, идиш аяктары менен. Көрдүңүздөр, бүт баары калат. Сиздер үчүн калат туугандар. Бул жагы болсо, овальный формада жасалган чоң терезеси коюлган. Мына бул эшиктен оң жакка бурулуп кире турган болсок, бул жагы балкону. Балкону дагы узун келген, газдын счетчиги дагы ушул жакка коюлуптур. Анан тиги жанагы чоң санузелдин аристону дагы бул жакка коюлуптур. Кааласаңыздар, мен бул балкондун эшигинен сырт тарапка баш бакмакчымын. Караңыздар, бул жагы түндүк жагы. Көрүп турасыздар, эски горсуттун зданиясы. Мында болсо жаңыдан курулуп жатат. Бул жагы Зайнабидинова. Тетигинде центральный мечит, бүт баары көрүнүп турат. Ушундай. 9-чу кабатта жайгашкан. Бул болсо үйдүн короосу. Көрдүңүздөр туугандар? Ушундай. Баарын көрүп чыктыңыздар. Бул квартиранын жалпы квадратурасы 220 метр квадрат чыгат экен. Жер үйдөгүдөй бардык шартты кылган. Ремонтту жабдыктарды идеальный жасаган. Жакса сүйлөшүңүздөр. Баасы мен сиздерге жарыя кылып коеюн. Баасы $150,000 кеми бар экен. $150,000 кеми бар. Анан варианттары да бар. Эмнеге дебейсиздерби? Алмашуу варианттары автоунаага, жер участокторго, жер үйлөргө болушу мүмкүн. Сиздер сүйлөшүп көрүңүздөр. Кимге кандай болду, жактыбы, жакпадыбы? Ой пикириңиздерди комментарийге дагы калтырып койсоңуздар болот. Баасын дагы бир жолу айтайын. $150,000 кеми бар, анан варианттары бар, документтери баары так экен, шарт өткөрсө болот экен, жакса сүйлөшүңүздөр. Газы бар, суусу бар, свети бар, канализациясы бар, теплый полу бар, отоплениясы бар, дагы эмнеси керек сиздерге? Лифт бар, детская площадкасы бар, ушундай. Анан жайгашкан жери тим эле идеальный жерде, базарга жакын, транспортко жакын, мектеп, бала бакча, мечит, кыскасы бүт баарына жакын. Анда мен жыйынтыктайм. Ушул квартира кимге насип кылар экен? Убакыт көрсөтөт. Алла таалам бир бактылуу үй бүлөгө насип кылат буюрса. Келгиле ушул жерде жыргап жашагыла бала чака менен. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, мен жыйынтыктайм. Амандыкта учурашалы. Эгерде ушул квартира жаккан болсо, эгерде ушул биздин видеобуз жаккан болсо, анда лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жакындарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Мен сиздер менен кайрадан көрүшөм. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.